Байыркы Ош шаарынын экономикалык турмушу содага бекем байланган. Улуу жибек жолунун бир маршруту Самаркандан келип, Ош аркылуу Кашкарга уланган. Жибек жолунун дүйнө жүзүндө таркаган тарыхында алакандай болгон илгерки Оштун ролу чоң эле. Чыгыш жана батышты байланыштырган каала, албетте дүйнөнүн эки тарабынан болгон жетишкендиктерди сиңирип алган. Кербенчилер Памиралай, түштүк жана түндүк багытында жол таптап, 15 кылым ичинде бул багыт эч өзгөргөн эмес. Улуу жибек жолу кыргыздардын соодагерлик, илим-билим жактан өнүгүшүнө түрткү болгону тарыхта белгилүү. Ушул Ош шаары аркылуу чыгыш менен батышты байланыштырган жол өткөн. Азыркы Кытайдан Ош аркылуу батыш өлкөлөрүнө, Европа өлкөлөрүнө товар ташуу жолу болгон. Ошол мезгилде Ош шаарында кербен сарайлар, коомдук жайлар аябай өнүгүп, Ош шаарга сырттан дагы элдер келип, отурукташып, ушул жерде өзүнүн тириликтерин өткөргөн. Оштун географиялык жактан ыңгайлуу жерде жайгашышы, улуу жибек жолунун Фергана бутагында миңдеген жылдар бою транзиттик шаар болуп турушун шарттады. Жергиликтүү калк кербендердеги соодагерлерди жана саясатчыларды тейлеп, киреше тапкан. Ош соода жана товар алмашуу үчүн ыңгайлуу жай катары соодагерлерди, усталарды, дыйкан фермерлерди өзүнө тартып турган. Бүгүндө байыркы Оштун эл аралык соода мамилелериндеги орду өзгөрө элек. Бүгүн кайрадан бир мындай трансформация болуп, биз жаңыча вариантта ошол нерсе уланып элатат. Мына немени айтайлы. Кытайдан товарды алып келип атышат. Мына биздин Кара Суукка алып келип туруп, Ошко алып келип туруп, ошол жерден келип сатып алып кетип атышат да. Жибек жолу уланып атат дагы деле. Эми башкача өңүттө уланып атат да. Соодадан сырткары Оштун экономикасынын приоритеттүү багыттарынын бири бул туризм. Байыркы шаардын өзү дүйнөлүк мура сатылган Сулайман тоо, эң байыркы жайма базар чет өлкөлүктөрдүн көңүлүн буруп келет. Ошол эле жибек жолунун бир багытында орун алышы Ошту Борбор Азия өлкөлөрүндөгү туристтик агымды байланыштырган түйүнгө айланды. Биз илгертен эмне менен мактанып келгенбиз? Ош шаарынын базары менен, эли менен, Сулайман тоосу менен мактанып келгендек. Мындай уникалдуу ландшафт, экологиялык жактан дагы алганда дүйнө жүзүндөгү элди кызыктыра турган. Мына арабтар өздөрү келип айтып жүрүшпөйбү? Силер жаннатта жашайт экенсиңер деп. Биздин сууларыбызды көрүп, таза экологияны көрүп, таң калбаган киши жок да. Ош шаарынын экономикалык турмушу Кыргызстандын Советтер Союзунун курамында турганда жаңыча өңүт алып, түштүк каалада өндүрүш тармагы жанданды. Пахтадан жасалган кездемени иштетүүчү комбинат, текстиль комбинаты, Ош жибек ишканасы кезинде Борбор Азиядагы ири өндүрүш жайлар болуп турган. Бирок өлкө эгемендүүлүк алганы бул ишканалар мурдагыдай көлөмдө продукция чыгара албай, өндүрүш токтоду. Учурда каала экономикасы негизинен жеке ишкерлик жана инвестициялардын эсебинен өнүгүүдө. Бизде Ош шаарында андай эле бир жеңил өнөр жайы же оор өнөр жайы деген нерсе дээрлик жок Ош шаарында. Бүгүн биз бүтүндөй Ош шаарын бир чоң базар катары эле карасак болот. Негизинен элдин тиричилигин жүргүзүп аткан нерсе соода болуп атат да. 2017 жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына ылайык Кыргызстан алыскы жана жакынкы өлкөлөр менен ачык асман системасы аркылуу кызматташуу үчүн Манас жана Ош аба майдандарында жарандык авиацияны өнүктүрүү менен авиахаб түзөт. Ош эл аралык аэропорту Фергана өрөөнүндөгү ири аэропорттордун бири. Анын ташуу географиясы жакынкы чыгыш, Россия, Кытай жана коңшу Борбордук Азия өлкөлөрүн камтыйт. Бул хаб эгер түзүлүп кала турган болсо, бул транспорттук жагынан алганда өтө көп каражат түшөт. Демек, биздин республикалык бюджет эмес, жергиликтүү бюджетке дагы кала турган жагы бар. Экинчиси, хаб келгенде жөн эле кишилер келбейт, бир чоң инвестиция келет. Ошондо бизге баягы Кытайдын болбогон арзан товарлар эмес, башка жактан дагы келе турган жүктөр дагы ушу Кыргызстан аркылуу өтүп калса, албетте бизге дагы жок эле дегенде 10% ушул жерде калып кала турган болсо, канча киши иш менен камсыз болот эле. Ош эл аралык аэропортунда ири аймактык транспорттук түйүндү түзүү Кыргызстандын түштүк аймагына төгөрөктүн 4 бурчунан келген туристтер үчүн Фергана өрөөнү үчүн чыныгы дарбаза болуп каларына мүмкүндүк берет.